соң пополнить счет дегенди басып туруп 1x Money KG аркылуу Анварга кайрылып балансыңызды толуктап алсаңыз болот. 1xBet ишенимдүү букмекер. Актан Рыскелдиев, актер, алып баруучу, өзүмдү аябай стилдүү кийингем деп койлоо. Бул сүрөт 2006 жылы күз айында мен искусство институтунда 2 курста окуп жүргөндө бир концерттен тартылган. Пиджакты секонд-хендден сатып алгам, көйнөктү агамдан сурап кийгем. Ал эми туфли болсо атамдыкы. Мага чоң кийим кийген ыңгайсыз деле болгон эмес. Анткени өзүмдү бир стилде жүрөм деп ойлогом да. Тапканым жалаң ак түстөгү кийимдер болгон. Эгерде көк тапсам, аны деле кие бермекмин. Булак Леди Чекит KG. Гүлшайыр Садыбакасова, Кыргыз Республикасынын эл артисти. Калп сүйлөө, куйтулануу, алдоо, 200-дүүлүк канымда жок. Эже, кыз бурак тобуна кезинде кирүү абдан кол жеткис кыял болчу. Топтун ар бир кызы өзүнчө жылдыз болушчу. Азыр кандай болбой калды го? Себеби кыз бурак тобунун жаралган убагы союз мезгили таркап, өлкөбүзгө эгемендүүлүктү алган кезге туура келет. Андан бери не деген гана өзгөрүүлөр болгон жок. Экономикалык, социалдык өзгөрүүлөр ар бир адамдын психологиясына оң жана терс таасирин тийгизди. Мурдагы кыздар эмгек, жеңиш деген патриоттук сезимде жашап, иштеген болсо, азыркы кыздар акча, байлык, тез таануу деген коомдун деми менен жашап жатат. Акыркы 10 жылда 8 кыз Түркияга, Россия, Италияга иштегени кетти. Кыз бурактын кыздары эле эмес, көптөгөн искусство чеберлери өз кесибин өзгөрүп, жакшы маяна издеп, башка өлкөлөрдө иштеп жүрүшкөнүн баардыгыбыз билебиз. Менин мамлекеттик кызматта иштеп калганымда кайсы бир деңгээлде кыз буракка зыянын тийгизди. Жогорудагы объективдүү, субъективдүү себептерден улам жарык этип жана албай турабыз. Кыздардын бат-баттан алмашуусу да көп кедергисин тийгизүүдө. Быйылкы жылда эле топтогу акыркы курамдын кыздарынын бирөөсү турмуштун айынан апасы менен Түркияга иштегени кетсе, экинчиси 9 класстын кызы болгондуктан сабагына жетишпей, мугалимдердин каршылыгынан улам топтон кетүүгө аргасыз болду. Топтон кеткен жана ырдап жүргөндөрдү кошкондо саныбыз 330 кызга жетти. Менден кеткен кыздарымды тартиптүү, таалимдүү, сабырдуу, эстүү кылып тарбиялаганга бүт өмүрүмдү короттум. Бир карын майды бир кумалак чиритет дегендей, кыз бурактан кеткендердин кээ бирлери чырдашып, кээ бири айтышып жаткан учурлар кездешүүдө. Кандай болгондо да, таяктын эки учу мага тие берет экен. Баарын кетирүүгө туура келет. Кандай кырда ал болбосун, улууларды, коомчулукту уккан адам жеңет. Укпаганы эртең эле дал ошондой соккуну башкадан алат. Жашоо бул бумеранг. Ар бир кылык жоругуң кайтып келет. Мага жана топтун аброюна шек келтиргендерге теңелбейин деп сабырдуу болгонго, ортого түшүп жараштырганга аракеттенем. Уулуңузда ырдап калат эмеспи? Жигиттерден турган топ ачуу жөнүндө ойлогон жок белеңиз. Уулум Эркин 11 класста аяктап жатат. Окуусу жакшы, чет тилдерди үйрөнүүгө кызыгат. Англис, француз, түрк, испан тилдеринде сүйлөйт. Ырчылык азырынча хоббиси. Сайкалдын концертинде ырдаган. Жеке ырчы кылуу оюмда жок, бирок жакшы ырдайт. Музыкалык мектепте аккордеон классын аяктады. Калган эми Кудай көрсөтөт. Окууну бүтсө, эл аралык мамилелер факультетине тапшырууну максат кылып турат. Мырза мүнөз деп калышат сизди. Балдарыңызды да темирдей бекем кармасаңыз керек. Ооба, мүнөзүмө катуулук бар. Калп сүйлөө, куйтулануу, алдоо, 200-дүүлүк канымда жок. Бетке айтып, түз сүйлөө. Балдарымды да өзүмдөй түз, ачык, сөзгө бекем кылып тарбиялаганга аракеттенем. Балдарды чында катуу кармайм. Жаштайынан туура эмес жолго түшүп кетпесин деп жакшы карайм. Кызыңыз Сайкалдын жеке жашоосу тууралуу алар өздөрү интервью бергенден бери комментарий бере элексиз же бул темага чекит койгонсузбу? Сайкалдын жеке жашоосу Кудайга шүгүр. Максат экөөнүн ажырашуусу эки баланын чечими болду. Эки бала тең өздөрүнүн бактыларын табышына тилектешмин. Ажырашуунун себебин элге жарыялоонун кереги деле жок. Кудай буйруса, экөө тең бактылуу болушат. Максат жакшы жигит. Ал азыр деле мага апа деп кайрылат. Экөөбүз баягыда эле урмат сыйыбыз менен калдык. Сайкал азыр чыгармачылыкка терең киришип, өзүнүн дагы кыз бурактын дагы ырларын жазып, клиптерди тартуу менен алек. Турмушка чыгуу жөнүндө кыйтсам, апа, учуру келет, мен сизге өзүм айтам деп коюп жүрөт. Булак фабула.